салтанатка катышуучулар. Негизинен биз ошол жергиликтүү жамааттарды ушул Бекен Улуу Рыспай атында көчөдө жашаган тургундарды, айыл аксакалдарын, айылдык кеңештин депутаттарын, айыл өкмөттүн аппаратын, ошондой эле ушул биздин ушу жакшы жишанга ортоктош болойлу, ушу жишанды бир көрүп кетели деген айыл тургундарын чакырганбыз. Ошол негизинен чакырылган меймандар, коноктор келишти. Сөздү азыр ушул аземдин башталышында сөздү ушул райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат башчысы Бакайга сөз берсем. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы Карагыл жайынын тургундары, саламатсыздарбы айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, саламатсыздарбы Бекен Улуу Рыспай атындагы жаңа асфальт бүтүп аткан көчөнүн жашоочулары, агаларыбыз, апаларыбыз, аталарыбыз, барыңыздарды бүгүнкү ушул жолду ачып аткан ушул жакшы жишан менен барыңыздарды куттуктайм. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ушул Бекен Улуу Рыспай көчөсү 1,5 километр. Карагыл жайыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин жана Таалай Рыспаевичтин айылдык кеңештин депутатынын демерчилиги менен, ушул жерде жашаган адамдардын колдоосу менен 8.770.000 сом акча топтолуп, жалпы баасы 9 миллионго жакын менен ушу бүтүп отурат. Ушун чоң рахмат айтабыз. Анан да Карагыл райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каты бар эле, ошону окуп тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Карагыл жайынын көчөлөрүнүн абалын жакшыртууга кошкон демилгелүү аракети. Карагыл жайынын Бекен Улуу Рыспай атында көчөсүнүн 1350 метр жана райондук маданият үйүнүн батыш тарабындагы 150 метр аралыктагы көчөнү асфальттоого жергиликтүү бюджеттин эсебинен 8 миллион сом, элдин өздүк салымынан 870.000 сом акча каратын чогултуп, жергиликтүү жамааттуу уюштурууда жигердүү иштеринин началары жана өз каражатынын эсебинен кошкон салымы, элдин жашоосун жакшыртуу аракеттери жана калкты тейлөө кызматына кошкон салымы үчүн Карагыл жайылынын тургуну, Карагыл жайылдык кеңешинин депутаты жеке ишкер Бекенов Талайбек Рыспаевичке Карагыл жай райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Урматтуу туугандар, ушу Бекен Рыспай уулу көчөсүнүн ар дайым жакшылыктар болсун, тойлор болсун, ар дайым жакшылыктарга келип жүрө берейли. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Азыркы каалоо сөз айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Эрмаматовго сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу агалар, эжелер, инелер, карындаштар. Бүгүн биздин Карагылжа айыл өкмөтүндө кубанычтуу күн болуп турат. Себеби Карагылжа айыл өкмөтүнүн тарыхында биринчи жолу ушундай жолду асфальттап биз пайдаланууга берип отурабыз. Жалпы сметалык баасы 9 миллионго жакын болду. Bunun içinde sizlerdi жергиликтүү ушул Бекен Улуу Рыспай көчөсүндөгү тургундарга да ыраазычылык айтып коюуга уруксат этиңиздер. Себеби сиздер дагы ушул жолго салымыңыздарды кошуп 800 миңге жакын акчаны жумшап, өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн 150 метр асфальтты ушул 1,5 километрдин ичинен сиздердин салымыңыздар болду. Адан тышкары жогоруда Бакай айтып кеткендей, калган сумманы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен айылдык кеңештин депутаттары тарабынан бөлүнүп берилип, айыл өкмөтү тарабынан ишке ашырылып, бүгүн пайдаланууга берүү аземинде турабыз. Ушул жолубуз элибизге, ушул көчөнүн тургундарына, Карагылжа айылынын жашоочуларына насип буйруп насип кылсын, көп кызмат кылсын. Ушул көчөдөн биздин уул кыздарыбыз өтүп, жакшы жолдорго көп кызмат кылып насип кылсын сиздерге. Ошондой эле мына биздин депутаттарга ыраазычылык айтып коеюн өзгөчө. Анткени ушулар депутаттары акча каражатын бөлүп, тарыхта биринчи жолу ушул жумуш ишке ашып отурат. Мен ойлойм, будан кийин дагы мындай жумуштарды биздин Карагылжа айыл өкмөтүндө дагы уланат деп. Ишиңиздерге ийгилик, элибиз тынч болсун, баарыбызга аманчылык, тынччылык каалайм. Өкүлчүлүктүү органдан ошо Зина эже сиз сүйлөп коюңуз.
Урматтуу Каракулчу айылынын тургундары, Бекенов Рыспай атындагы көчөнүн тургундары, бүгүн бир аябай жакшы нерсе болуп атат бул райондо. Талайдын демилгеси менен чуркап биз менен талашып, бир эмесин быйыл бизге берип туруңуздар, эмдиги жылы башка айыл эметет, башка округтан деди. Ушу балага биринчиден чоң рахмат айткым келет. Жаш, демилгелүү, күчтүү десек дагы болот, сымбаттуу, сулуу десек дагы болот. Ушул ишти бүтүрдү. Сага рахмат талай. Ушундай элге кызмат кылып жүрө бер. Ден соолугуң чың болсун, үй бүлөң менен тынч бол. Бакы жакшы адамдын аты өчпөйт дейт. Атаң дагы бир жакшы киши эле. Атанын баласы болуп ушул ишти улантып атасың, депутаттык милдетиңди чындыгында сен эң жакшы эметип аткардың. Анан мына жерде айтып атпайбы, райондо биринчи жолу болуп ушундай асфальт эметип атат, чындыгында ошондой эле экен. Мындай иштер да көп боло берсин. Баарыңыздарга рахмат. Жардамдашкан, салым кошкон, үйүн кошкондор баарыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, ар дайым үй бүлөңүздөр менен бирге болуңуздар. Кудайым бекем ден соолукту берсин, жакшы жашты берсин. Балдардын урматын, келиңиздердин кызматын, ысык чайын, жакшы сөзүн, өзүңүздөр нарктуу, барктуу, ата, эне, тайне, таята, чоң ата, чоң эне болуңуздар. Мен чын жүрөктөн сиздерге тилектешмин. Оорубаңыздар. Кудайым бекем ден соолук менен жашты берсин. Жергиликтүү жамааттарга да сөз берели. Айыл аксакалы Иса агабызга сөз берилет. Иса ака келиңиз. Саламатсыздарбы туугандар. Биздин көчөдө той бүгүн. Мына азыр айтып кетти Зина. Депутаттардын талашы көп болгон. Бул көчөндү болбой калыштан мүмкүн болчу. Ушулар колдоп, ушулар талай чуркап, депутаттык парызын аткарып, мынтип көчөбүз бүтүп атат. Санын кошкондорго чоң рахмат. Ушул көчөбүз бүтүп калып, балдарыбыз ылай басып асфальтта ойнойт. Жүзүбүз да жарык болуп калды. Тем более өзүбүздүн бала азыр айтып кетти. Атасы жакшы киши эле, атасы бир оодарылып алды. Талай менен Султан жасаган иштерине. Чоң рахмат. Ушу депутаттар тика туруп бердиңер. Башка жакты бүт эле жерлерде өзүнүн көчөсүнө тартат. Башка жакка талашты. Силер колдоп берген үчүн мына көчө бүтүп калды. Биздин көчөдө той болсун, жакшы сөздөр айтылды, ошол ишке ашсын. Депутаттарыбыз жакшы дагы демилгелерди көтөрүп иштей берсин. Силердин колуңардан көп нерсе келет. Бюджетти силер чечесиңер. Жергиликтүү бюджеттен канча жардам берсеңер, мына эл дагы жөн турбайт экен берип, мына Каракулчанын ичи бүт асфальтталып бүтсө жакшы болот эле да. Биздин Каракулча жакшырын. Каракулча ар ким өзүнүн киндик каны табган жеринде тартыш керек, ишин кылыш керек, жоопкерчиликти сезиш керек. Көчөбүз ушундай майлуу сүттүү болуп жакшынакай болсун эми. Рахмат ушу иштеп берген балдарга. Чоң рахмат. Дагы бир жергиликтүү жамааттын мүчөсү, ушу Абдумат агабызга сөз беребиз. Эгеле койгула десем болбой. Жакшырастарбы, жактырастарбы. Урматтуу жергиликтүү жамаат, урматтуу депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттары, урматтуу меймандар. Бүгүн биздин көчөдө азыр таам айтмакчы жакшы майрам болуп атат. Таалайдын демилгеси менен жергиликтүү кеңештин колдоосу менен бул жөндө жөн бүткөн жок. Жергиликтүү кеңештин депутаттары сиздерге чоң рахмат. Ушундай бир жакадан баш бир колдон бир жеңден кол чыгарып, ушундай бир жекеден бүтсүн деген жакшы ынтымакка келип, ушинтип биздин көчөнү асфальттап бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы айтып кете турган нерсе, жергиликтүү кеңештин депутаттары быйыл дагы бир жакшы иш кылып беришти. Мына аксакалдар чайканасы бар эле, мына Белек чайканасын. Şu eldik çayxanada şunun için belki bir bölümünü remontlap bergenge 960 ming so'm akça bölüp berişip, Kudayga şükür kamgatalaların da geçe jakında da bölüp ыраазычылык сиздерге, аксакалдардын атынан ыраазычылык, бардыгы рахмат айтып атышат. Жылуу жерден чай ичип пол болуп калды деп атышат. Чоң рахмат сиздерге. Алла разы болсун.
Анан бир-эки ооз Ырысбай ака тууралуу айтып койсок. Ырысбай ака бул кишини тааныбаганыңыздар үчүн да, тааныгандар баардыгы билишет. Совет немени окууну бүтүп келгенден кийин Совет совхозунда бухгалтер болуп иштеп, бөлүм башчысы болду. Кийин сельсоветте бухгалтер болду. Андан кийин счетный палата деп коет азыркы. Мурун КРУ деп коет эле. Ошондо текшерүүчү болуп жакшы кызматтарда жүргөн ал киши. Намыс көйлүгү күчтүү болчу. Ошо намыс көйлүгүн мына таалай чоң Султан şu атаңардын жолун жолдогула. Атаңар намыстуу колдон чыгарбаган жакшы адам болгон. Жакшы сөздөрүн уктук, жакшы кептерин уктук. Дагы көз тирүү болгондо көп жакшы иштерди жасамак. Дагы атаңардын жолун жолдоп, жакшы чоң иштерди жасай бергиле. Чоң рахмат. Каалоо сөз боюнча Сүйүнбай акага сөз берели, анан Каныбек сизге. Сүйүнбай ака келиңиз. Кымбаттуу эл журт, чынында толкунданып турам мен. Не дештиле? Ушу айылда майрам бола берсин. Жамандык болбосун. Ушу мен иними колдоп берген ушу жамаатка, депутаттарга чоң рахмат. Айыл өкмөтүнө чоң рахмат. Жамаатка чоң рахмат. Ушу көчөдө жашаган туугандарыма рахмат. Ушунчалык колдоп, өздөрү да каражатын чогуруп өттүр. Эми айтайын дегеним, ушу балдар эми чуркап жүрүшөт. Эл менен тең болуп, ушу балдарга чоң рахмат. Балдар өмүрлүү болсун, бала чакалуу, эсен аман болсун. Ушу Ырысбайдын арбагы колдоп жүрсүн. Тынчылык болсун баардыгыңарга. Чоң рахмат. Жаштарбы, денсаулыктарыңар чың. Эми чынында ойлоп көрсөк, азыр биздин көчөдөгү майрам бул жалпы Каракылжа районундагылардын майрамы болсо керек. Себеби мен ушундай эле нерсени баардык көчөгө каалайм. Кудай кааласа быйылкы болсо эмдиги жылы план кирип калышы мүмкүн. Анан бул жердеги баягы чогуу өскөн балдар бар да, Бишкектегилер. Олар эми баягы Бишкектен өздөрүнчө мындай бир нерсе уюштуруп, Таш көчөнүн балдары деп туруп чогулат экен да. Мына биздин көчө Таш көчө эле да. Ошону бир күнү айтып атышат. Ата эмне дейбиз дедим, Аспат көчөнүн балдары деп чакырабызбы дейт. Сыңары олар дагы баягы ошол жерде эмес, Бишкек туруп алып сүйүнүп отурушат. Ошо биздин көчөнүн асфальтталып калганын, анын эми Ырысбай боюнча айта турган болсок, десине биз эми Ырысбай менен чогуу өсүп, кичинекейибизден ушу кийин совхоздо чогуу иштеп калдык. Чогуу жашайбыз. Эми аны дады жакшылап айтып кетти. Эми аны менен бир сөз менен айта албайсың, анын характерин, анын кылган ишин. Эми мына бүгүн бир күндү талай менен сөзсөм айттылар. Ака ушундай кичине бир Куран окуп коеюн дедим эле атама, апама деп. Мен да туура көрдүм. Сен ушул абсолютно ачыш кылдагы, ошого жараша сен дагы немени өткөзүп коер. Хотя бы атаң дагы, апаң дагы бир жагына бир, эки жагына болбосо бир жагына бир одар болот деп. Эми сиздерге чың денсаулык, ушунчалык келип бизге ушунчалык поддержка берип дегенде, мен ушу айылдык совет депутаттарына аябай ыраазымын. Эч нерсеси жок. Ушул центральный көчөлө, ДКнын жаны эле, мектептин жаны эле деген дагы бир немелер менен ушул нерсени жасашты. Талай инициатива көтөрсө, ошону колдоп беришти. Рахмат сиздерге, ошо депутаттарга да бир жолу рахмат, ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Эми дагы бир жолу бардыгыңызга ден соолук, баягы үйдө тынччылык болсун, бала бакыра, небере аман эсен болсун, алыс жерде жүргөн балдардын тапканы жакшылыкка буйрсун, өздөрү тынч болсун. Рахмат сиздерге. Бир кыйла алиги
oy pikirimizde de ayttık. Hazır emi şu işte baştan başlap başta ayağına çeyin jetkirip жақсы naticelerge jetkizip iyiliklerge jetkizdi. Көп вакыт кетти, көп аракет кетти. Ошону баардыгын көтөрүп жасаган ушул биздин жергиликтүү жамаат мүчөсү, айылдык кеңештин депутаты, жеке ишкер Бекенов Талай Рыспаевичке беребиз сөздү. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү Бекен уулу Рыспай көчөсүнүн жашоочулары, урматтуу коллегалар, урматтуу аппарат башы, урматтуу биздин айыл өкмөт мүчөлөрү, жалпыңыздарга ыраазычылык. Ушул бул көчө боюнча айта кетсем, ушул экинчи сазыш депутат болуп отурам, 6-7 чакырылышта. Ушуну депутат болуп келгенден бери ойлоп келет элем, ушул көчөнү бир асфальт кылып, бир элиме ушул Бекен уулу Рыспай көчөсүндө жашоочуларга бир жакшылык болсун, ошо асфальт кылып берсем деген ниетим бар эле. Мына бүгүн ошо ниетиме жетип, сүйүнүп, мына бүгүн ачылуу аземинде чогулуп мааракесин ачып атабыз. Жалпыңыздарды ушул асфальт жол болушу менен сиздерди куттуктайм. Жолуңуздар кылымга арыткан жакшы жолдордон болсун, ар дайым ушул жолдо жакшылыктар болсун. Ал эми экинчиден, мына менин урматтуу коллегаларыма ыраазычылык. Себеби дегенде бул биздин бюджеттин Каракулжа айыл өкмөтүнүн бюджетинин жарымын эле бул ушул көчөгө сарптадык десек дагы болот. Бизде Каракулжа айыл өкмөтүндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой Саргамыш, Телман, 1-Май, Центрден бардык жерден мына айыл өкмөт болуп түзүлүп, бардык жактан депутаттарыбыз бар. Ошолор дагы мен демилгеми коштоп, колдоп, ушу биздин районубуздун жүзү деп ушуну колдоп бергенине чоң ыраазычылык. Урматтуу мына айыл өкмөт башчы Бакытка, орун басары Нургазы, жалпы эле мына өкмөт жамаатына да ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде айылдык кеңештин депутаттарын чыгарган токтомун кечиктирбестен ушул суук түшкөнгө чейин эртерээк жасап ишке ашыргандыгы үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирем. Жалпы ушу Бекен уулу Рыспай көчөсүнүн жашоочулары ушу майрамыңыздар менен кут болсун көчөңүздөр. Урматтуу Каракулжа айылынын тургундары, мына жолуңуздар жаңы жол болуп, жолуңуздар ак жолтой жолдордон болсун. Эми бул өтө чоң сооп, суу чыгарса, көпүрө салса, жол курса, бул даимий агып бара турган соопторго кирет. Бул даимий агып бара турган. Адам өтүп кеткенден кийин да аркасынан соо кете бере турган соопторго кирет. Бул жол салыш, суу чыгарыш, мына Каракулжа айылында аябай чоң жаңылык болуп, жол салынып атат. Иншалла Кудай кааласа бунун сообу өтө чоң. Жолдогу ташты алып коюш, адамдарга азар бере турган таштарды алып коюш өзү канчалык чоң сооп. Мына жолду салып Талай илим, Алла разы болсун, ушуларга бир пата берип коелу. Аллах субхану ва таала кандай шер'i тилек максаттар болгон болсо Аллах таала орундаткан болсун. Ушул кылган иштерини сообул жария даимий агып бара турган сооптордон Аллах таала жазып койгон болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Алла разы болсун деген сөздөн башка эч нерсе